Мына туғандар тетігі тоонун борунан кишилер ушул зубила менен тешип Кызыл Булак айылында Кадамжай району зубила менен тешип суу алып келишкен экен да. Суу үчүн ушундай күрөш кылган экен. Те жакта турат, көрдүңөрбү? Ошол зубила менен тешип бер жагын растворду жасап алып, ошол жерден челекке куюп алып чыгып, ошентип бетон куюшуп, суу алып келишкен экен да, ушул дыйканчылык, багбанчылык үчүн. Анан биз болсо ошол дарыяда агып аткан сууну пайдалана албайбыз да. Мына чимкиригибиз агып, иштеме кыла албай, мына жердин кыртышын көрдүңөрбү? Мына жердин кыртышы мындай. Таш, известняк. Мына ушундай үстүндө болсо өрүк, алма бар жок, гүлдөп бышып атат да. Тугандар, иштейм деген адамга эч кандай шылтоо жок. Жасабай турган адамдар шылтоо издей берет. Андай эле, мынандай эле деп жүрө беребиз. Акырына келгенде уже эмне? Бирөөлөр жасап койгондон кийин, мен деле кылмакмын деп кутулуп кетебиз. Бул туура эмес. Тугандар, иштейли. Аракет кылайлы. Өтө менет кылайлы, тугандар. Көрдүңөрбү? Бакты. Сонун кылып бак кылып коюшкан. Ошу камеренин асты тийип кала берет экен да, ушунусу чатак экен. Бул багдабатчыларга ошол бир депутаттын 5-7син тартып алып берип койгулачы, элли журт. Онча этсеңер жакшы болот эле. Анандай жерлерде жүрөбүз да биз. Тыным жок. Тоо таш. Мына ушул суу келиш үчүн мынакта 600 метр жерди тешкен да. 600 метр жерди тешип ар жагынан суу алып келишкен да. Мына болсо ушул Кызыл Булак айылы ушул. Тоонун эле арасында. Мына биздин кара сулуктар, өзгөндүктөр, жалааттыктар. Биз деген мына майы чыгып турган жерде жашайбыз да. Биз деген багбанчылык кылганы тугандар. Мына Чубак ажым айткандай, раматылык садак болойн. Ошо кетмениңди унутуп калсаң, жазда келсең, ошол тал болуп өсүп калган болот деп айтчу эле го. Ошондой шартта жашайбыз, айнанайындар, Ой, мен чүйлүктөрүм, нарындыктарым, гөлдүктөрүм, айнанайындарым. Биз бак кылбасак уят бизге. Мына карагыла. Мына 600 метр туннель. Мына ушул 600 метр туннель. Көрдүңөрбү? Ягынан тешип, ушинтип суу алып өтүшкөн. Мына Кадамжай районунда бул иш.
Бұл Япония емес, бұл башқа жақ Швейцария емес. Мына шундай қылып. Башы көрдім тұрады ғой. Ушақтан су өтеді. Көрдіңер бе? Жашаш үшін күреш. Шундай болады. Жасай тұрған адам үшінті өле жазайды. Су шығарыш үшін шундай 600 метр жерді тешкен. Керек болса 6 километрді тешебіз деп отады балдар. Уже опыт алып қалыптыр. Мына. Шундай іштерді атқарышымыз керек те туғандарым. Берді кім іштеді бек болады? Шахта қазғандар. Мына кече Ақтатырдан өттік қой. Ақтатырдан өтіп, ошо Сарсан талағының нар жағынан дағы шундай қылып түнелменен шынтып суап келсе болады да. Қырғызстанда көп жерін ушундай кылса болот. Толтырады мындай жерлер. Мына тугандар. 0,2 куб суу келет буга секундасына. Секундасына 0,2 куб, а? 0,2. Машалла. 600 метр, энен нар жагына 200 метр дагы. Мына туғандары, іштейм деген адамға еш нәрсе тосқол бола албайды. Бардыңыздарды айтам, туғандарым, бақ қылайлы. Қырғызстандың өнүгүү стратегиясы бұл бағбанчылық. 2 миллион гектар жерді бақ қылып алайлы. 6 миллион киши жұмыш орнымен қамсыз болады. 6 миллион киши. Мына ошондо бізге ең эле аз дегенде бір 100 000 агроном керек болады. 100 000 плодовочник. Ошон үчүн университеттерде, жогорку окуу жайларды профилин өзгөртүрүп туруп, ошолордун бардыгын почти 95%-ын агрардык кылыш керек. Агрардык университет ачып туруп, мына ошолорго окутуш керек балдарды. Мына тугандар. Кандай керемет, а? Мына шундай жерге адамдар бак кылып атышат. Мына ушул эле огороддон, мына көзүбүзгө көрүнүп турган огороддон ушулар 200 000, 300 000 сом киреше алышат. Ушул эле огороддон. Мына ушу жаз келгенде биздин дастарконда отурган ошол баткен келес ушул жерден өсүп чыгат. Баткен келестин эмеси да бул жер. Погодасы бар. Мына күндүзү аябай ысык болот. Түндөсү болсо суук болот. Ошон үчүн келес аябай даамдуу и качественный болот да. Мына тугандар. Бардыңыздарды бак отургузууга чакырам. Шарт биздики мына ушул Кадамжай районунун ушундай таштуу жерлерине караганда биздин шарттарыбыз 1000 эсе жакшы. Себеби дегенде мына өзгөн районунун көп жерлеринде жерлерибиз мындай жумшак. Мындай бир таш жок. Ушундай жерлерде жашайбыз, бак кылбайбыз. Мына Жаңарык, Айлы, Куршап, Шералы, Кароол, Ана Кызыл, Фуркаттан баштап Ана Кызылга чейин бир түрдөгү слива отургузуп салышыбыз керек да. Мына ушул Кадамжайда баткен келес отургузгандай. Бардыңыздарды тугандар бак отургузууга чакырамын. Бак отургузуу бул Кыргызстанды экономикалык өсүшкө жетелөө болот тугандар. Ар бирибиз быйылкы жылда эң эле аз дегенде 10дон бак тигейли тугандар. 10дон өзүңөргө бир планка коюп койгула. Мен мына эжемин үйүнө, жестемин үйүнө, бир мына байкемдин үйүнө, ошол жерде участок бар. Ошол жерде байкеме барып туруп 10 бак тигип беремин деп өзүңөргө максат койгула. 10 бак $40 болот, отургузуп коесуңар, уже экинчи жылдан баштап түшүм бере баштайт. Болду. 70 миллион дарак отургузайлы. Быйылкы жылы 70 миллион, кийинки жылы 700 миллион, адан кийин болсо 3,5 миллиард дарак отургузайлы тугандар. Мына Кыргызды ошондо өнүктүрөбүз. Кечкеле бири-бирибизге ат коюп, ушактап бири-бирибизди кууп жүрө берсек эч кандай пайда болбойт тугандар. Бардыңыздарды бак отургузууга чакырамын.
Мына қараңыздарчы қандай керемет жерде жашайбыз. Тегене Ушуну жайгашкан. Буюрса бул жерде не пайдаланышыбыз керек туғандарым. суу